Кийинки сөз Жогорку соттун өкүлү Сапиянова Маргарита Насырхановнага берилет. Урматтуу төрага, урматтуу судьялар, урматтуу жыйындын катышуучулары. Кыргыз Республикасынын Жогорку соту Жаран Максатбек Мергенбаев Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 15 беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-абзацы жана 17 беренесинин 2 бөлүгү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5 беренесинин 1 бөлүгүнө, 16 беренесинин 2 бөлүгүнүн 2 абзацына, 52 беренесинин 4 бөлүгүнө карама каршы келет жана конституциялык эмес деп табуу жөнүндө өтүнүчүнө карата төмөнкүлөрдү билдирет. Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 94 беренесине ылайык курагы 40 жаштан кем эмес жана 70 жаштан жогору эмес, юридикалык жогорку билими жана юридикалык кесиби боюнча кеминде 10 жыл иш стажы бар Кыргыз Республикасынын жараны Жогорку соттун судьясы боло алат. Ал эми курагы 30 жаштан кем эмес жана 65 жаштан жогору эмес, юридикалык жогорку билими жана юридикалык кесиби боюнча кеминде 5 жылдан кем эмес иш стажы бар Кыргыз Республикасынын жараны жергиликтүү соттун судьясы боло алат. Ушул эле Конституцияга ылайык Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу конституциялык мыйзам менен аныкталат деп белгиленген. Анда судьялардын кызмат ордуна талапкерлерге кошумча талаптар жана Жогорку соттун Конституциялык палатасынын жана жергиликтүү соттордун судьяларына белгилүү бир чектөөлөр белгилениши мүмкүн. Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамы Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусун, судьялардын көз карандысыздыгын, кепилдиктерин, Кыргыз Республикасынын судьяларын шайлоо, дайындоо тартибин, аларды которууну, ротациялоону, кызматтан бошотууну, судьялардын жоопкерчилигин, алардын ишин материалдык жана социалдык жактан камсыз кылуу чараларын жана ушул статуска байланышкан башка жоболорду өзүнө камтыйт. Аталган конституциялык мыйзамдын 15 беренесинин 3 бөлүгүнүн 3 абзацы жана 17 беренесинин 2 бөлүгү менен Жогорку соттун Конституциялык палатасынын судьясынын жана жергиликтүү соттун судьясынын кызмат ордун ээлөөгө биринчи жолу талапкер болгон жана судьялык иш стажы жок адамдарга, ошондой эле судьялык иш стажы бар адамдарга, мында алардын конкурска катышууга берген арызы менен адамды судьянын кызмат ордуна бошотуунун же болбосо судьянын ыйгарым укуктарын токтотуунун ортосунда тыныгуунун мөөнөтү 10 жылдан ашса, талапкерлерди окутуунун квалификациялык экзамендин натыйжалары боюнча берилүүчү сертификаттын болуусу тууралуу кошумча талап белгиленген. Ал эми конституциялык мыйзамдын 5.4 беренесине ылайык судьялардын кызмат ордуна талапкерлерди окутууну сот адилеттигинин жогорку мектеби жүзөгө ашырат деп көрсөтүлгөн. Судьянын кызмат ордуна талапкер болушкан адамдар 1 жылга чейинки мөөнөттүк окуудан өтүүгө тийиш. Бул мезгилдин аралыгында ага иш орду боюнча эмгек акысы сакталбаган эмгек өргөсү берилет. Экзамен талапкерлердин окуусунун жыйынтыктары боюнча тапшырылат. Сертификат 3 жыл бою жарактуу, окуутунун программасы, экзаменди алуу боюнча комиссиянын курамы, ошондой эле аны берүүнүн тартиби судьялар кеңеши тарабынан бекитилет. Судьялар кеңеши тарабынан бекитилген Кыргыз Республикасынын судьяларынын кызмат орундарына талапкерлерди окуудан өткөрүү жөнүндө жобо менен окуунун максаты жана принциптери аныкталган. Жобого ылайык судьялык кызматта иштөө үчүн зарыл болгон теориялык билимдерди жаңыртып жана тереңдетип берүү, сот адилеттигин жүргүзүүнүн практикалык көндүмдөрүн калыптандыруу жана ыкмаларын өздөштүрүү окуунун негизги максаттары болуп саналат. Окуутунун принциптери төмөнкүлөр түзөт. Бекитилген окуу программасы боюнча талапкерлерди окутуу, тандоодо жана окууга баа берүүдөгү объективдүүлүк, окуунун практикалык багыттуулугу жана программалардын баланстуулугу. Бул жерде практика менен теориянын айкалыштырылышы. Судьялыкка талапкерлерди атайын программа менен кошумча окутуу жана судьялык кесипке даярдоо компетенттүү, жогорку деңгээлдеги квалификацияга ээ адистердин судьянын кызматына дайындалышын камсыздоого шартталган. Мындай талаптар эл аралык укуктук стандартка да жооп берет. Анткени соттук кызматка тандалган адамдар бийик моралдык сапаттар жана ыктарга, ошондой эле укук жаатында тиешелүү даярдык жана квалификацияга ээ болсо керектиги каралган. Жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 94 беренесинин 9 пунктун эске алуу менен
Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 15-беренесинин 3-бөлүгүнүн 3-абзацы жана 17-беренесинин 2-бөлүгү, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 1-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2-бөлүгүнүн 2-абзацына, 52-беренесинин 4-бөлүгүнө карама-каршы келбейт деген пикирди билдиребиз. Бүттүбү сиздики. Рахмат.